Сасык тумоо бул вирус пайда кылуучу жогорку дем алуу органдары, бул тамак, мурун, кекиртек, трахея, кээде ушу көздүн былжыр чел кабыктарын менен сезгениши менен өтүүчү оорулар бул жугуштуу ооруларга кирет. Бул оорунун булагы вирустар болот. Вирустардын аларда көп бөлүнөт. Аденовирусы, парагрипп деп, грипп ушундай вирустарга бөлүнөт дагы. Анан бул оорунун булагы оорулуу адам. Оорулуу адамдын баягы чүчкүргөндө, сүйлөгөндө шилекейи менен вирустардын бөлчөктөрү абага бөлүнүп чыгат дагы. Майдалары ушу абада калкып жүрө берет 3-4 сааттын ичинде. Чоңдору болсо ушу эмелердин жерге түшүшү мүмкүн да. Белгилери бул бейтаптын температурасы көтөрүлүп, баш ооруп, тамак ооруп, мурду бүтүп, мурдунан суу агып, жөтөлүп, тулку бою ооруп, муундары ооруп, ошондой белгилер менен байкалат. Анан ошол вирус көбүнчө тамак көңдөйлөрүнөн адамга тамак көңдөйлөрүнө кирет дагы. Ошол жерден анан баягы клеткаларга кирип организмге таасирин берет. Биз тамакты ачып көрөбүз. Ал жерде миндалин деген болот. Чоңоюп, ириңдебесе, жөн эле кызарып турса, анда биз календула, ромашка дегендер болот. Ошолордун тундурмалары менен чайкап, үй шартында туздуу суу менен деле жылуу сууга аралаштырып алып, тез-тез чайкап турса, тамак оорусу өтүп кетет. Ошон үчүн кээде ушул тамак көңдөйлөрдөн башталганда баягы мурун дем алуусу кыйналат, тамак ооруйт, жөтөлөт, көз жаш чыгат, мурдунан баягы көп былжыр слиз чыгышы мүмкүн да. Суу адамда мурдунан суу акпайт. Анан кийин ошо сасык тумоо болуп калганда агат, анан кийин аллергиясы бар ооруларда ошондой мурундан суу агуулар байкалат, чүчкүрөт, суу агат. Сасык тумоо болуп калганда мисалы 1 жума, 2-3 күн агышы мүмкүн. Мурунга ошо тамчылатуу дарылардын өзүнүн убактысы бар. Мисалы сасык тумоо болгондо ошол 1 жуманын ичинде эле тамчылатат. Андан ашык тамчылатканда ошо кайра тескери процесс жүрөт да, мурдун ичиндегилери шишип, гипертрофия деп коет. Ошондой процесске өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн 1 жуманын ичинде мурун суусу токтобосо, лор врачка кайрылуусу зарыл. Називин деген бар, назоферон деген бар. Назоферон мисалы кош бойлуу аялдарга да болот, балдарга да болот. Аллергиясы менен дагы кошулган бейтаптарга дагы аябай күчтөрүүгө авамис деген бар. Ал бейтапты өзүнчө бөлүү керек, өзүнчө бөлмөгө, жеке гигиенаны сактап, өзүнчө сүлгү, идиштерди бөлүп, анан бөлмөнү, бейтап жаткан бөлмөнү тез-тез желдетип, нымдуу чаңдарды сүртүп, ошентип туруу зарыл да. Сенин атың ким? Амина. Канчадасың? 6 лет. 6 лет, да? Где у тебя болит? Так, смотри на меня. Так, ушки не болят? Нет. Здесь не болит? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Горло открой. Язык покажи. Язык высуни. Букву А произноси. Чём очёз? Деп. Хорошо. Носик чистый? Носик чистый, глазки. Хорошо. Я тебя послушаю. Так, поворачивайся. Через маечку, да? Дыши. Через нос.
Бул сасык тумоо менен азыр көбүнчө жаш балдар ооруйт, анан карыган адамдар ооруйт. Анткени жаш балдар менен карыган адамдардын иммунитети, коргоо системасы кичинекей балдардыкы дагы күчүнө кире элек болотпу, а кары адамдыкы болсо баягы иммунитети түшкөн болот. Анан ошо көп ушу карыган адамдар өнөкөт оорулар менен да ооруйт. Ошонун себебинен биз деген ушу вирус гриппке вакцина бар. Биз ошону деген бүт ушу адамдарга оору элек кезде ушу күз убагында ошо эмдөө алууга кеңеш беребиз. Ушу өнөкөт оорулар менен жаш балдарга, анткени ушу көп ушул адамдар жабыркайт да. Эң бир жакшы ыкмасы бул сасык тумоого каршы бул вакцина берилип жатат. Өзгөчө мына былтырдан баштап медициналык кызматкерлерге албетте берилет. Гриппол, россиялык фирмадан Гриппол деген вакцина берилип жатат. И былтырдан баштап дагы жөнөкөй адамдарга көбүнчө сасык тумоо менен көбүрөөк ооругандар, жаш балдарга, улгайган адамдар, тез ооруган өнөкөт оорулары бар, бронхит менен ооруган ошондой адамдарга обструктивный бронхит, жөнөкөй бронхит дегендер бар. Негизи тез ооруган адамдарга ошол вакцинаны алуу өтө зарыл. Ал август айынан, сентябрь айынан эртерээк алыш керек. Вакцинаны ошол вакцина алып аткан учурда адам оорубашы керек. Соо адамда ошол убакта сасык тумоо болуп ооруп атса же ичип өтүп аткан убакта, оору өтүшүп аткан убакта вакцинаны алганга болбойт. Кичине реакция бериши мүмкүн. Дене көтөрүлүп, эти ысып, кичине алы кетип, бул убактылуу нерсе, ал өтүп кетет. Болушу мүмкүн, кээ бирөөнүкү болбойт. Бул вакцина алганда иммунитет 1 жылга сакталат. Вакцина көп кездешкен типтерин среднестатистический деп коет. Ошол убактагы жана каттоого алынган, изилдөөгө алынган грипптин формасына эметилген. Эгерде обал ошол форма чакырылган болсо, анда жанагы H1, N1 деген форма болсо, ошол гриппке каршы жардам берет. Эгерде бөлөк формасы болсо, анда ал вакцинанын жардам менен бериши күмөн болуп калат да. Биз деген баарын айтабыз, бул сасык тумоо негизи бир 3-5 күн ичинде ушу арада адамдар сакайып кетет, бат эле. Бирок баягы эгерде үйүндө жата берип эле же болбосо бир өздөрүнүн үйүндөгү ыкмаларын колдонуп эле, анан бул сасык тумоо дагы көп эски ооруларды козготушу мүмкүн. Же болбосо жанакындай курч, атит, гайморит, танзилит деген ушундай же пневмонияларга да алып келиши мүмкүн. Анткени деген вирустан кийин бактериальный инфекция дагы кошулуп калышы мүмкүн. Кээ бир ушул сасык тумоо дене табы көтөрүлөт да, ошондо көп жаш балдар, мисалы ата-энелер деген кийинтип, тумчулап, баягы тердетебиз деген себептер менен ишараларды көрөт да, ал деген туура эмес. Кээ бирлер болсо жанакындай спиртовый раствор, жанагы уксус менен аралашкан суюктуктар менен денесин сүртөт. Же болбосо жана кээ бир үйдөгүлөр баягы медицинада мурун колдонгон литический смесь деп коет, ошону да колдонушу мүмкүн да. Ошон үчүн деген азыр жанагы азыр бул ыкмалар такыр колдонулбайт.
спирт жанагындай уксус кошулган суюктуктарды же болбосо литический смесь деп мурун аналгин менен димедрол жасаучу ал ыкмалар азыр колдонулбайт. Азыркы талаптар боюнча кичинекей баланын кийимин жеңилдетип чечет дагы, чечиндирет. Анан ушул комнаттагы эле температурадагы суу менен денесин сүртөт. Дене табы биз 38,5 өткөндө гана ошо парацетамолду сунуштайбыз да. Ал 38,5 чейин дене табын түшүрүүнүн кажети жок. Анткени ал организм ошол убакта өзү оору менен күрөшөт. Кичине эле көтөрүлгөндө эле өздөрү эле ошол дарыны ичип алышат да. Бул туура эмес. Анткени ошол дене табы көтөрүлгөндө организм өзү ошол вирус менен күрөшүп, организмде макрофактор деген болот. Ошолор өздөрү чыгып, жана вирустарга каршы күрөшөт да. Ошон үчүн 38,5 өткөндө гана дене табын түшүрүүчү дарыларды беребиз. Всё. Зубки чистые. Да. Всё. Горло не болит? Нет. Не кашляешь? Дышим через рот. Глубоко. Молодец. Умница. Хорошо. Угу. И смотрим на меня. Здесь. Угу. Все. Тамактандырууда болсо, эми кичинекей жаш балдар болсо, эмчекти көбүрөөк эмизүү, кенен өзүнүн каалоосу менен. Анан кошумча эгерде бала суюктук ичкиси келсе, суюктук, компот, баягы кыям, ширей ишылса бүт ошо сууга аралаштырылган суюктуктарды бере беребиз. Карада адамдардыкы дагы бул сасык тумоо кичине өзгөчө жүрөт. Анткени жана айтып кетпедикпи, булар иммунитеттин системасы, анан баягы өнөкөт оорулары да көп болот. Бул жерден биз эмени карайбыз? Негизи бул суюктук беребиз, бирок өзүнүн дагы өлчөмү болот. Жанагы кан басымы бийик болгон, жүрөк оорулары менен чалдыккан адамдарга, же болбосо өнөкөт же бөйрөк оорулары менен ооруган адамдардыкын суусундукту көзөмөлдөп беребиз. Анан ушу чоң адамдар азыр көбү деген үйдөн жатып баягы аспирин колдонушат. Азыр болсо ушу аспиринди сасык тумоо убагында кичинекей балдарга дагы, өспүрүмдөргө дагы, чоң адамдарга, кары адамдарга берген болбойт. Ушул убакта биз тең көбүнчө парацетамол менен колдонобуз. Анткени аспирин баягы туура эмес колдонсо, жана көбүнчө жанагы малинанын кыямы менен кошо баягы суюктук аралаштырып ичкен убактарда өзүнүн терс таасирлерин ашказанга көрсөтүшү мүмкүн. Народный медицина боюнча бул баягы сасык тумоо жүрүп аткан убагында биз деген эмнени колдонобуз? Бул көбүнчө баягы туура тамактануу. Тамактанганда баягы көөдөн жалаң эле сүт азыктарын өтүп кетиши мүмкүн. Сүт азыктар деле ушу сасык тумоо убагында жалаң сүт азыгын өтүп кеткенде дагы анын терс таасирлери бар. Ошон үчүн биз көбүнчө суюк тамак, көк жашылча жемиштерден, же болбосо жанагындай фитоноцид бөлүп чыгарчу чеснок, пияз деген көк сактарларды кошконго, же болбосо ошону мындай ачып коюп койгонго рекомендация беребиз да.
Сода менен туз менен тамакты чайкоо деп бул мурунку ыкмаларга кирет. Анда өзүнүн бир ушу ар бир кайсы бир ооруларга өзүнүн көрсөтмөлөрү бар. Бирок бизде көбүнчөсүндө ушул сасык тумоо убагында чөп менен кайнатылган суюктуктар менен тамак чайкоону кеңеш беребиз. Бул жана ромашка, календула деген чөптөр менен чайкаганга жакшыраак болот да. Азыркы убакта деген баягы бөлмөнү бат-баттан шамалдоо. Экинчиден бул баягы тыштан транспорттан түшкөндөн кийин сабактан бала келгенде, мектептен келгенде, бала бакчадан келгенде, жумуштан келгенде бул кол жууп, мурун, ооздарды чайкоо. Анан болсо ушу эгерде ооруп аткан адам болсо, баягы жумушка же болбосо мектепке жибериши кажети жок. Ушул убакта деген кичине жатып, үй шартында кичине болуш керек да. Анан жанакы одноразовый жана бир колдонуучу маскалардан колдонуп, аны болсо ар бир 3-4 саат сайын алмаштырып туруш керек. Бир жолу колдонулган бет каптар бар. Анан кийин эгерде 4 кап марлини колдонсо, 4 сааттын ичинде аны жууп оорулуу, андан кийин үтүктөп, анан кайра тагына берсе оорулот. 4 сааттан убакыт тагынса, ал деген өзүнүн эффектүүлүгүн жоготот дагы, ал эч кандай жардам бербей калат. Анан ушу жана мен айтпадымбы, вирустар деген абада, анан ушу жерге түшөт деп. Ошондо деген жана кадимгидей эле уборка кылып, ошо чаңдарды сүртүп, жана эми бул бейтаптарда, поликлиникаларда, больницаларда жанакы дезинфицирующий раствор деп коет, ошону колдонот. Анан моющий раствор деп ошондойлор менен колдонсок болот. Азыркы сас тумоо учурунда кээ бир балдардын деле, чоң кишилердин деле баягы тамакка табитти болбой, кускусу келип же ичи өтүшү мүмкүн. Бул деген ошо энтеровирусная инфекция деп коет. Бул да вирустардын бир бөлүгү болот. Жанакы ошол убакта эми дене табы көтөрүлөт, тамак табитти болбойт, кээ бир учурда ашказан жабыркаганда кусат, же болбосо ушу ичи карын жабыркаганда болсо ичи өтүшү мүмкүн. Ушул убактарда биз деле ушу көбүрөөк суюктук, жанакы регидрон деген даяр суюктукту колдонгонго кеңеш беребиз.